Урматтуу Өткөрбек Асылбекович, айтып койсоңуз, бул жана биринчи жагдайда сиздер Жогорку Кеңеш айып койбоду, өз кызыкчылыгында бардык бийлик бутактарды мойнуна алды депчи. Эмне себептен аны бул айыпты колдогон жоксуз? Эмне себеп болду? Анткени Жогорку Кеңеш айып коюп атканда, мен кечирим сурайм, айып коюп атканда эң башкы маселе бул президент өз убагында иштеп атканда, экс-президенттин наамын алып атканда, биз аны айырмалашыбыз керек жөнөкөй кылмышкерден. Ошол эле айыл өкмөт, министр көмүрдү алуу сатууда ал жөнөкөй кылмышкер. Бул жерде бир саясий жагында карашыбыз керек. Президенттик статус менен ээ болуп, башка бийлик бутактарына кийлишүүсү менен чечимдерди кабыл алдыруу маселесин ошол жерде саясий куугунтукту жүргүзүү боюнча саясий бир чоң баа бериле турган жерге сиздер макул боло албай калдыңыздар. Себептерин айтып койсоңуздар. Нурлан Кантбекович, бул биринчи эпизод деп коеюн. Ушул пункту боюнча бул чекит коюлу элек. Бүгүнкү күндө катталып сотко чейинки өндүрүш болуп атат. Тергөө жүрүп атат мындайча айтканда. Ал эми ошол эле көрсөтүлгөн адамдар соттун чечимдери бүгүнкү күндө күчүндө. Алар бир айтып өттүм кортунда бир жаңачылган жагдайлар менен кайрылып, ошолор бир кайрадан жаңы каралып, ошол жерден бир укук коргоо органдарын, сот бийлигинин бир кылмышка катыштыгы далилденсе ошол маселе деп белгилеп өттүбүз. А бирок бүгүнкү күндө бул аягына чыга элек, чекит коюлу элек, тергөө амалдары жүрүлүп жатат. Азыр ошону адамдардын баары кайрадан суралат кылмыш иши боюнча. Мен суроом жок, мен бир ой пикирим менен бөлүшүп коеюн дедим эле. Урматтуу Өткөрбек Асылбекович, урматтуу коомчулук, биз Кыргызстанда дежур киллер тергөөчүлөрдү, буйрутма менен иштеген тергөөчүлөрдү, оперлерди, прокурорлорду, сотторду жоопко тартмайын, биз дайым ар бир келген президентти ажыдарга айланта баштайбыз. Белгилүү классикада өзүңүздөр билесиз, СССР убагында айтат, кул жана ажыдар бирөө эмес, ал ар бирөөнүн башында кул мүнөз. Ким кул болом десе, ажыдардын астына барам десе, ошол ошондой коомду туудурат. Ошол себептен аларга себепкер болгон. Ошондой тергөөчүлөр, оперлер буйрутмаларды аткарган. Ошолордон баштасаңыз, Өткөрбек Асылбекович, ошолорду жоопко тартсаңыз, качан гана мына 2 революция болду, бийлик алмашты, бирок ошол прокурор, ошол тергөөчү, ошол Рахмат. Түшүнүктүү.